Кыргызстанда эң баалуу деген жакшы пайдалуу даракты Павловня деп акыркы жылдары алып келип Ысык көл өрөөнүндө жана түштүктө да отургуза башташты. Ошол бактын Павловня деп атасак дагы болот, же Павлония деп дагы аталса боло турганы тууралуу бүгүн сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Ал бактын өзү эле эмес, дарактын жалбырагы дагы биздин Кыргызстандын ошол мал азыктандырыш үчүн тоют катары дагы пайдаланганы тууралуу кененирээк маалымат бергени биз атайын студияга конокту чакырганбыз. Азыр бизде конокто Батырбек Тажиматов. Саламатсызбы? Келиңиз. Кана мынакей азыр сиз колуңузда кармаган бул Павлониянын жалбырагы. Мына бүгүн биз көрүүчүлөргө ушул Павлония дарагы жөнүндө сөз кылабыз. Бул Павлония дарагынын ушул жалбырагы канчалык пайдалуу? Биринчи ошондон баштасак. Бул Павлония дарагынын жалбырагы пайдалуу экен. Айыл чарба жаныбарлары, биз өстүргөн малдардын баары эле жейт экен. Жылкыдан баштап кой, эчки, уй, бул өзү абдан ширелүү болгондуктан, ошондуктан бул тоют баалуулугу абдан жакшы экен. Менин колумдагы жалбырактар бул ушул быйылкы эле отургузулган Павлония дарагынын жалбырагы. Мына өзүңүздөр байкагандай, бул жалбырактар мына 3 түрдүү бийиктикте өскөн Павлониянын жалбырагы. Мына байкасаңыздар, бул абдан эле чоң, мына туурасы бери жагынан эле бир 40 сантиметр, ал эми узуну 50 сантиметрге жетип атат. Демек, биздин Кыргызстандын климаттык шарты Павлония дарагына абдан оптималдуу жана ыңгайлуу болгондуктан, мына бул колумдагы жалбырак быйыл июнь айында отургузулган. Азыркы күндө ушул жалбыракты биз ушул Бишкек шаарынын эле тегерегинен бою 2 метрге ашты. Мисалы үчүн, толук маалыматтарда бул дарак бир жылда 1,5 метр гана бой өсөт деген маалымат бар. Бирок биздин шартта бул абдан жакшы жыйынтык көрсөттү, себеби азыркы күндө бою 2 метрди тиреди. Ал эми жалбырагы бул 40-50 сантиметрге чейин жете турган бул чоң көлөмдөгү аябай шарты туура келген жердеги шарт болгондуктан, мына Кыргызстанда, мына биздин Бишкек шаарыбызда да ушундай жакшы натыйжа берди. Батырбек мырза, айтсаңыз эми, могу ушул Павлония деген дарактын жыгачы абдан пайдалуу деп айтат. Аны кайсы материалдарга же эмне материалга колдонсок болот да келечекте биздин Кыргызстан үчүн? Бул Павлония дарагыны колдонбогон тармак жок деп айтсак болот. Эч кандай көбөйтпөй, көбүртпөй эле чындыгында бул жыгачка абдан бай. Мисалы үчүн, курулуш материалдарынан баштап, андан бөлөк эмерек, ошондой эле музыкалык аспаптарды жана азыркы кымбат баалуу автоунаалардын дагы жыгач бөлүктөрүн дагы ушул Павлония дарагынан жасайт экен. Ичиндеги жана кооздолгон жерлерин. Кооздолгон, жанагы аябай шөкөттөлгөн жерлерин ушул Павлония дарагынан жасалат экен. Бул эгерде Кыргызстан келечекте ушул Павлония багын, дарагын өстүрүп көбөйтсө, анда бизде ошол сыртка сатканы дагы, өзүбүздө ички рынокто колдонгону дагы толук мүмкүнчүлүк болот экен да, Бул дарагыбыз, Кудай буйрса, Кыргызстандын дээрлик бардык эле региондорунда, областтарында жакшы эле өсөт экен. Бул бизге келгенине 1-2 жыл болуптур, 1-2 жыл болду. Анан бунун мүмкүнчүлүгү, потенциалы абдан чоң. Себеп дегенде, бизде буларды олтургузуп жана муну чоң масштабта, экспорттун масштабына чейин жеткиргенге жер тилкелерибиз бар. Мисалы үчүн, Кыргызстандын шарты туура келет. Мисалы үчүн, бизде көбүн эсе ушул суу баспаган кайрак жерлерибиз, жанагы ошолорду Павлония дарактарын өстүрүп, жер кыртышыны кармап, жанагы сел деген ошо апат көрүнүштөрдөн да сактасак болот. Себеп дегенде, тамыры да аябай терең кетет, топуракты кармап, ошондой эле дарыя жээктерини, андан бөлөк деле ушул үй, коро, бакчаларда деле кенен өстүрүп, бул абдан кооз дагы, ошондой эле абаны да тазалап, ошондой эле бул Павлония дарагынын гүлүнөн абдан өтө кымбат баалуу
жана пайдалуу бал өндүрсө да болот экен да. Bunun дагы бир кошумча жагы бал алса да болот экен да, ушунун гүлүнөн, мисалы үчүн гүлдөгөн учурда. Анан ушул павлония дарагынын гүлү көпкө жетет, узакка жетет деп айтышат да. Канчалык ошол түйгөндө дароо эле ачылып түшүп калбастан сакталат деп дагы да. Павлония дарагынын гүлү сейрек гүлдөйт деген маалыматтар бар. Ал эми ошол жанагы үрөн, мөмө түйгөн үрөн сактаган мөмөлөрү, ал ушул көбүн эсе январь, февраль айларына чейин ушу ачылбай да турушу мүмкүн экен. Сакталып, ооба. Ошондуктан бул дарактын үрөнү да абдан майда экен. Себеби анын 1000 даана үрөндүн салмагы 0,15 граммдан 1 граммга чейин. Ошондуктан өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр, канчалык бул абдан жеңил, ушунчалык майда. Анан ошо үрөнүнү көчөт кылып отургузуп жатканда абдан этияттык менен отургузбасаңыз, катуураак дем алганда анын үрөндөрү учуп да кетиши мүмкүн да. Бул абдан жеңил, ошондуктан бул көп эмгекти талап кылат. Мисалы үчүн ушул павлония дарагын биздин Кыргызстандын Талас, Нарын жергесинде отургузса, же болбосо түштүктө Ош, Баткен, Жалал Абадта кайсы жагында жакшыраак өсөт? Негизинен бул күндү, анан сууну сүйөт деп алган маалымат боюнча да ушул канчалык далилденет да? Туура белгилеп кеттиңиз, жылуулукту да сүйөт, ным да керек. Мындай дагы бир даана практикалык натыйжалар бар. Мисалы үчүн топурактын асылдуулугу начар жерде дагы мына азыркы күндөгү ушул жалбырак 2 метр бойду тиреди. Таштак жерде эле өстү, бирок албетте ным керек. Бирок дагы белгилеп кошумчалап кетчү жер, бул дарак абдан жарыкты сүйөт. Буга абдан жарык керек болот. Ачык жер керек экен, ачык жер. Эгерде кимде ким ушул биздин көрсөтүүнү көрүп аткан болсо, павлония дарагын өстүргүсү келсе, кантип өстүрүп алса болот? Бул павлония дарагыны көп жолу бар өстүргөнгө. Мисалы үчүн бул дарак өтө баалуу жөндөмү. Бир гана үрөнүнөн эмес, мунун жана сабактарынан дагы көбөйөт экен. Жерге бир жакшынакай нымдуу жерге тийип калчу болгон болсо, бул дарак ушундай жакшы жөндөмдүүлүгү бар. Ушу кандай десем, тамыр байлап, анан кийин өсүп кетет экен. Себеби мунун терең абдан терең кетет дейт да. Жыл сайын өскөн сайын, мисалы үчүн 5 жылда, 3 жылда, 2 жылда кыйып турса деле кайра өсүп чыгып, калыптанып, мындай 100 жылга чейин жашай турган дарак деп айтышат да. Ошончолук мындай пайдалуу болот эле эгерде Кыргызстандын көп тармагына жайылса, региондорго. Мен дагы бир нерсени белгилеп кетким келет эле. Мисалы үчүн бизде Кыргыз Республикасында токой чарбасында дагы аябай чоң көйгөйлөр бар. Ошону мисалы үчүн бир эле мыйзамдын негизинде, жанагы жамааттар деңгээлинде токой чарбасыны өнүктүрүү деген мыйзамыбыз бар. Ошо бул даракты дагы ошо токойлорду, павлонияны, токойлорду өрчүтүүгө дагы чоң өбөлгө берет да. Себеп дегенде бул абдан бат өсөт. Кээ бир маалыматтар боюнча ошо 8 жылда 1 куб жыгач бере алат деген да маалыматтар бар да. Жакшы. Рахмат, мынакей телекөрүүчүлөргө дагы абдан пайдалуу жакшы кеңеш бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Рахмат сизге. Ишиңизде жакшы албан ийгиликтер болсун.